Жапаров Мирзиёевди президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен куттуктады. Ал телефон аркылуу сүйлөшүүдө жооптуу мамлекеттик ишине ийгиликтерди. Өзбекстандын боордош элине тынчтык, бакубат жашоо жана гүлдөп өнүгүүнү каалады. Мындан сырткары мамлекет башчылары эки тараптуу маселелерди, кызматташтыкты талкуулашты. Коңшу Өзбекстанда 24 октябрда президенттик шайлоо болду. Ага шайлоочулардын 80% катышты. Бул шайлоодо күтүлгөндөй эле учурдагы президент Шавкат Мирзиёев фаворит болду. Алдын ала жыйынтыктар боюнча учурдагы президент жеңип келди. Массалык уулануу. Империя пицца кафесинин бардык түйүндөрү убактылуу жабылды. Империя пицца кафесинин бардык түйүндөрү убактылуу жабылат. Эпидемиологиялык иликтөө иштеринин жүрүшүндө Бишкектеги Империя пицца кафесинин бардык түйүндөрү жабылат. Белгилей кетсек, Бишкекте Империя пицца кафе тармактарынан тамактангандан кийин ууланып Бишкек шаарында жана Чүй облусунда саламаттык сактоо мекемелерине кайрылгандардын саны 118 адамга жеткен. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, темир жол ооруканасына 98 адам, медициналык тез жардам, шаардык балдар клиникалык ооруканасына 13 адам, Чүй облустук бириккен ооруканасына 2 адам, Жайыл райондук жалпы дарыгерлик практика борборуна 5 адам кайрылган. Алардын ичинен стационарларда темир жол ооруканасында 10 адам, шаардык балдар ооруканасында 13 бала дарыланып жатат. Дарыгерлер алардын абалын туруктуу деп баалашууда. Калган жабырлануучулар медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин жашаган жери боюнча амбулатордук дарылоого жөнөтүлгөн, деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу Кыргызстанда жалпы тамактануучу жайларды текшерүүгө мораторий алынды. Саламаттык сактоо министрлиги санэпид көзөмөлгө өлкөдөгү бардык коомдук тамактануу жайларды текшерип чыгууну тапшырды. Мындай чечим шектүү тамак аш азыктарынын сатылышына жол бербөө максатында кабыл алынган. БШК Ата Мекен партиясынын талапкерлерин каттоодон баш тартты. Мындай чечим борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан 24 октябрда кабыл алынды. Маалым болгондой, Ата Мекендин 42-тизмедеги талапкери окуган жери туурасында маалымат берген эмес. Афганистанда ачкачылыктан 8 бала чарчап калды. Кабулдун батыш тарабында ачкадан чарчап калган 8 жетим баланын сөөгү табылды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, балдар Кабулдун 13-кварталынын айланасында 3 жума мурун чарчап калган. Балдардын сөөгүн жергиликтүү молдо жана райондун тургундары жерге беришкен. Мухаммед Али Бамияни аттуу жергиликтүү молдо балдардын өлүмү боюнча кеңири маалымат берип, улуусу 8 жашта, кичүүсү 1,5 жашар наристе экенин айтты. Алардын ата-энеси экөөтөн каза болгон жана жакын туугандары жок болчу. Алар аябай ачка болуп бүрүшүп калган дейт. Талип өкмөтү Ооганстанда каза болгондор туурасында комментарий бере элек. Бириккен Улуттар уюму эгер гуманитардык жардам тез арада берилбесе, оогандар массалык ачарчылыкка дуушар болоорун эскерткен. Буунун агенттиктери кыш жакындап калгандыктан 18 миллиондой оогандык тамак ашка жана баш калкалай турган жерге муктаж экенин билдирген. Эскерте кетсек, 15 августта Талибан кыймылы Ооганстандын бардык аймагында көзөмөл орнотконун жарыялаган. Мындан тышкары ооган аялдарынын спорт менен алектенүүсүнө тыюу салгандыгы кабарланган. Спорт жаңылыктарынан. Кыргызстандын футболчулары Бириккен Араб Эмиратынын командасынан утуп алды. Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курама командасы Азия кубогу 2022 турниринде тандоонун алкагында Бириккен Араб Эмирлигинин командасын утуп алды. Оюн 2-1 эсеби менен аяктады. Эскерте кетсек, Кыргызстан чучугулактын натыйжасында Е тайпасына түшкөн. Эми кыргыз футболчулары Индия жана Оман командалары менен кез келет. Жаштар континенталдык биринчилигинин финалдык бөлүгүнө 11 команда өз тайпаларынын жеңүүчүлөрү жана экинчи орун алган мыкты 4 команда чыгат. Азия кубогу Өзбекстанда өтөт. Ырчы Толгонай Арзыкеева: биз ажыраштык, бирок ортобузда эч нерсе болгон эмес дейт. Ырчы Толгонай Арзыкеева менен Нурсултан Төлөпберген эки ажырым жолго түштү. Бул туурасында Ырчайым өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты.
Анын айтымында алар мыйзамдуу түрдө некеге турушкан. Бул менин акыркы постум. Азыр мага жеке жашоом тууралуу толтура жаман комментарийлер келет. Эгер уруксат берсеңиздер кененирээк айта кетейин. Мен болочок жолдошум экөөбүз 3 жылдан бери үйлөнөлү деп чечкенбиз. Көрсө биз адашып кадам жасап алыптырбыз. 3 жыл болгону менен баары аралыктан гана болгону анык. Биз ажыраштык. Ким кандай ойлонуп эмне деп айтпасын. Бирок мунун себеби биздин мүнөзүбүз тал келбей койду. Ооба, биз мыйзам боюнча аял күйөөсү катары каттоого турганбыз. Бактыга жараша ортобузда эч нерсе болгон эмес. А кагаз иштери кандай болот мага маанилүү эмес. Эң негизгиси бул менин намысым. Андыктан мындай кадамга баруу алдында мен аны жакшы тааныймынбы? Мен өзүмдү эркин сезе аламбы деген суроолорду берип көрүшүбүз керек. Бул жагдайда эч ким күнөөлүү эмес. Мен ага жана анын үй бүлөсүнө ыраазымын. Бул менин ажырашуу боюнча жазган акыркы постум. Массалык маалымат каражаттарынан суранарым, бул тема боюнча суроо берүүдөн алыс болуңуздар деп жазган ал.